Жылкысы барлар чыныгы эркек адамдар болушат. Мына жылкыны карап туруп азыр улак чапкан чаманбездер, палвандар эске түшүп, чыныгы тестостеронду көтөрө турган нерсе, жыныстык жактан оорудан алыс кыла турган нерсе бул жылкы экенин кайра эскертип айтып коеюн. Эрктүү болушат. Аларда алты пресси мындай көкөрөгү чоң болбогону менен оор веси, оор духу болот. Залда штанга гантелден башка эч нерсеси жок. А духту Аллах берет. Духту кимге берет? Улакчыларга берет. Эң духни согуштун ортосуна жылкысы менен, жылкысында да дух өтө күчтүү болот. Талпан ичиге прямо без права кирип барат да булар. Эч кандай кагаз жок, эч кандай эмеси жок. Туура барып кирип бир 50-60 килограммдан жогору болгон улакты көтөрүп алып чыгып кетиш бир колдоп, бул өтө күчтүү эркти, өтө күчтүү духту талап кылат мекендешим. Ошондуктан азыр могу жылкыларды көрүп айтып коеюн дедим. Бул жерде башка бир ачылышка келген элек. Мекендештерим, жылкыга жакын болойлу. Ата бабаларыбыз жылкы менен бирге болуп, жылкы менен жакын болуп, алыс жери жакын болгон. Бүгүнчү бир эрин жакшыраак токуганды билбей, жылкы менен дос болойлу мекендештерим.